Тоолуу аймакта райондук сот имаратынын ачылышы сот кызматкерлери түгүл ага каттаган жергиликтүү калк үчүн чоң аземге айланды. Тоолуктардын кубанычы кур бекер эмес. Анткени Чоң Алай райондук сотунун имараты кооптуу абалда калып, сот кызматкерлери ар жайда баш калкалап келген. Ага карабай элдин арыз муңун угуп, натыйжалуу иштешет. Анткени чоң алайлыктар өз укугун ыйык туткан, мыйзамга таянып жашаганды жакшы билет. Баягы элдердин арасында кадыр бартуу жакшы иштеп кетти. Мурдагы соттор жакшы эл үчүн чыныгы мындайча айтканда калыстык немесин чечип эл үчүн жакшы иштеди. Бүгүн Чоң Алайдын эл үчүн өзү кубанычтуу нерсе болуптур. Жаңы здания, ошону менен бирге мына жаңы tulpar келиптир. Жаңы имараттын ичине дагы алдыңкы технологиялык жабдуулар орнотулду. Ар бир сот кызматкерине жеке компьютер менен электрондук сайт кошо орнотулган. Облус борборунан 300 чакырым алыста, деңиз деңгээлинен 315 метр бийиктикте Кыргыз-Кытай чек арасына жакын аймакта карапайым элдин таламын коргоп, адилеттүү чечим чыгаруу максатында. Азыр 2010 жылдан бери азыр мурда сот системасына бир кандайдыр бир реформалар кирди. Себеби дегенде биз азыр Конституцияда көрсөтүлгөндөй азыркы сот тандоо кеңешмеси түзүлүп, ошол сот тандоо кеңешмесинин таразасынан өткөн адамдар президенттин указы менен азыр сот болуп, азыр мурдакы жылдарга салыштырмалуу азыркы соттордун же Мынтип сот тутумуна шарт жагдай түзүү, аларды алдыңкы технология менен камсыздап, коопсуздугун күчөтүү президенттин сот тутумун реформалоо багытында ишке ашты. Бизде республика боюнча иш сапарымда көрдүм, көп эле имарат жаңы курууга муктаж. Демек, ушул реформанын мындан ары жүрүшүндө дагы далай имараттар курулуп, сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууга жакшынакай толук шарттар түзүлүп берет деп ишенем. Айтсак, сот өндүрүшүн өнүктүрүү алкагында алыскы аймактарга көңүл бурулууда. Чоң Алай райондук соту жаңы имаратка кошо жаңы Нива авто унаасынын ачкычы тапшырылды. Мырзажигит Маматкерим уулу, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Чоң Алай району.